Урматтуу баяндамачы, кодексте колдоого татыктуу. Ошол эле мезгилде мен сизге дагы бере турган суроолорум бар. Өткөндө сизге мен комитетте тапсырма бердим эле. Жазуу түрүндө Токтогул районундагы Токтогул шаарынын Талашбай кичи районундагы ичүүчү таза суу маселеси боюнча экинчи фазасындагы маселе токтоп калды. Эмне болду десем, бүгүнкү күнгө чейин жооп бербей атасыз. Себеби эмнеде? Кулбек Ашарович, аны бизге департаментке тапсырма берилген, мен дагы кичине командировка болуп калдым ошого. Мен сиздин департаментте иштейм, сизге тапсырма берилгенди көзөмөлдөп койбойсузбу? Урматтуу депутаттар, кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлык. Ким менен иштейин энди мен? Сиз менен иштейинби же департамент менен иштейинби? Анда айтыңыз, менин анда мындай эмем жок, мүмкүнчүлүгүм жок, мына ушул департамент иштей бериңиз деп. Жок, биз беребиз. Качан бересиз анда? Мен сизге комитетте мына 2 жума мурда бергем. Тапсырма берген болчу. Бүгүн барып эле эртең менен сизге жөнөтүп коебуз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кара суу боюнча дагы жанагы саркындуу сууну ичип атышат. Ал жерде азыр эпидемия чыгат дедим эле. Ал боюнча эмне маалымат бербей атасыз? Кара суу айылы, Токтогул районунун кара суу айылындагы анан кийин Арал айылында боюнча саркындуу суу ичип атышат. Эпидемия чыгат ал жерде деп. Кайра чалып атышат мага. Ушул маселени эмне кылдыңыз, чечтиңизби деп. А мен силерден сурап атам, эмне кылып атасыңар бул боюнча депчи. Обязательно ушундай микрофонго келип айтыш керекпи силерге? Мындай бир жолу айткандан кийин өзүңөр эле туура түшүнүп чечим кабыл албайсыңарбы? Тең ошо жообунда ошондо беребиз чогуу. Үчүнчү маселе. Мен жана Сары Тала боюнча 12.000 гектар жерге суу чыгар боюнча ал боюнча эмне болуп атат? Аны тизмеге киргизгенбиз. Аны проектисинде баштайбыз, эмки жылкыга планга киргизип атабыз, башталышын. Эми сиздин мына иштеп атканыңызга суу департаменти сизге бергенине мына уже 1 жылга жакын чукулуп атат. Сиз эми кийинки жылга калтырып атасызбы дагы? Бул эми болбойт деген сөзүңүз экен да, ошондойбу? 12.000 гектар сугат жер ушул жерчи. 12.000 гектар жөнөкөй жер эмес. Бул да чоң проект, эми баарын бир моментте кыла албайт экенбиз, ошон үчүн проектировщиктер да бизде аз абдан. Ошон үчүн эмки жылга калбады. Жылдын башында эле тендер өткөзүп баштайбыз аны. Эми ошондо мындай өзүңөрчө бир маалында көрсөңөр, ал жерде биз айтып атпайбызбы? Элдердин сугат жерлери жок. Элдерге жерлер кайрак жерден берилип калган. Ошол жерде дагы үлүш жерлери бар, кайрак жерлерде дагы. Ошол жерге суу чыгарып берели. Хотя бы жок дегенде суунун наркы, кара суунун суусун ашырбасак дагы, жок дегенде скважина кылсак болбойбу ал жердечи? БСР кылсак болбойбу? Ошолорду бир карап көрбөйсүңөр, бир жыйынтык бир алып келсеңер болот бир. Мен Токтогулга барып келейин жакын арада. Качан барасыз? Менин сөз сиз менен экөөбүз чогуу алалы, ушул көргөзүп берейин. Өзүңүз көзүңүз менен көргөндөн кийин аны суктанасыз ушул жергечи. Ал жерге эмне деген гана жакшы нерселер курса болот. Алмаз Акынжанович. Ушун көзөмөлгө алып коебузчу, мындай берилген тапшырмалар убагында келбей атат. Кагаз түрүндө айтылган сөздөр убагында келбей атат. Биз азыр бүгүн эмне жыйынтык болсо, биз даже бул маселени козгобой, башка маселени көтөрөт элек. Эми биздин номер 19 Токтогул шайлоо округундагы ичүүчү таза суу, мына Шамалды сай, мына азыр эле биринчи мыйзамда, биринчи маселе, өзүңүз эле уктуңуз. Ушул именно ичүүчү таза суу боюнча маселе көтөрүлүп атат. Ал жака шаар статусун алды. Ал жерге эмне үчүн эмне кандай иштер каралып атат? Ичүүчү таза суу боюнча каралып атабы маселе, Шамал сай боюнча? Сиз билесиз, өткөндө комиссияда барып келген, жанагы головной боюнча маселе болгон, суу алуучу боюнча. Ошону карап чечим кабыл алды, эми иш жылы берет дальше. Ошону да карап бериңиздер. Анан кийин бул мындай да, сизге эми бизге келген, муну өзгөртүүңөргө, келген кодекстериңерге, келген мыйзамдарга колдоо көрсөтүп атасыз. Эми силер да мындай татыктуураак иштегиле да. Ошону муну айтканды убагында берип койсоңор, могу маселе көтөрүлбөйт болчу.